Саламатсыздар, урматтуу Ошардын тургундары. Бүгүн дагы бир жакшы маанилүү маалымат менен силерге бөлүшөйүн деп жеринен көргөзүп жатам. Бул көчө Рыспай Абдыкадыров көчөсү түз чыккан. Ал эми мындай нары кеткен Курманжандатка көчөсү. Көпчүлүк шаар тургундары дайыма айтып келген негизги маселе Абдыкадыров көчөсү мындан нары барып, бир аздан кийин эле оң тарапка чыгып, андан нары Алиев көчөсү, Рыспай Абдыкадыров көчөсү, Черемушкага чыгып кетчү. Бүгүн мына ошол маселелер четинен орундалып, Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шерматовдун тапшырмасына ылайык Рыспай Абдыкадыров көчөсү түз келип, мындан ары Черемушкага же болбосо Бекмамат Осмонов көчөсүнө түз чыгып кеткен жолду ачуу иштери жүргүзүлүп жатат. Өзүңүздөр көрүп тургандай, учурда бул жердеги турак үйлөр, курулуштардын баары алынып, азыр орто бошотулуп, Алиев көчөсүнө чейинки аралык толук ачылып бүттү. Учурда бул жерде атайын техникалар иштеп жатат. Курулуш калдыктарын жана таштандыларын алып салып чыгаруу, жолдун негизин жасоо жумуштарын жүргүзүп жатат. Абдан чоң жол болуп ачылып, бул жерлер тегизделди. Көрүп турасыздар, Рыспай Абдыкадыров көчөсү толук ачылып, Кудай буйруса, жумуштар кызуу жүрүп жатат. Биз турган көчө бул Алиев көчөсү, ал эми унаалар бурулуп жаткан көчө, же түз кетип аткан бул Рыспай Абдыкадыров көчөсү. Эми Кудай буйруса, Рыспай Абдыкадыров көчөсү аркылуу келген унаалар түз эле келип, Алиев көчөсүнө чыга алат. Бул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин имараты жайгашкан бөлүк, ушулай монтоо көрүнүп турат. Бул жерге чейин толук азыр ачылып, жол тазаланды, мына жумуштар жүргүзүлүп, жолдун негизи жасалып атат, асфальт төшөөгө. Түз Рыспай Абдыкадыров көпүрөсүнөн өтүп, мосттон өтүп, азыр Алиев көчөсүнө чейин чыга аласыздар. Андан ары мындан дагы түз ачуу каралган. Биринчи этабында Алиев көчөсүнө чейинки аралык толук азыр ачылып, тазаланып, жумуштар жүрүп жатат.